Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Достор, кечээ түндө Испания Супер Кубогунун финалы болуп өттү. Бүгүнкү видеобузда ушул жана башка футболго тиешелүү кызыктуу жаңылыктар болот. Реал Испания Супер Кубогун утуп алды. Испания Супер Кубогунун финалында Реал жана Атлетико клубтары ойношту. 120 мүнөт болгон оюнда эсеп ачылган жок. Кубоктун ээси пенальти сериясында аныкталды. 90 минуталык футбол бир аз зээригиштүү футболго айланды. Бирок кошумча экстра таймда клубдар кызыктуу оюн тартуулоону баштадылар. Акыркы 4-таймда чыныгы мадриддик дербинин оюнуна күбө болдук. Ачыгы Атлетико жеңиш керек эле, бирок Вальверде аттуу оюнчу буга жол койгон жок. Тагыраагы 4-тайм бүтүшүнө 5 мүнөт калганда Альваро Мората дарбазачы менен бирме-бир чыгып бара жаткан учурда Вальверде аны чалып жыгытты. Вальверде болсо кызыл айып кагазын алып футбол талаасын таштап кетти. Бул кызыл айып кагаз Вальверденин карьерасындагы маанилүү кызыл айып кагазы болуп калды. Бул кызыл айып кагазы Реал Мадридти жеңилүүдөн сактап калды. Бул оюнда Вальверде финал оюндун мыкты оюнчусунун өз атына жазып койду. Оюндан кийин Атлетиконун башкы машыктыруучусу Вальверде тууралуу ушундай оюн айтты. Вальверде үчүн бул маанилүү оюн эле. Мен ага кабатыр алба, сенин ордуңда бардыгы ушундай кылмак деп айттым деп Атлетико клубунун башкы машыктыруучусу Диего Симеоне. Чындыгында Вальверде өзүнүн клубу үчүн арнады. Бул оюнда дагы бир оюнчуну айтып өтпөсөк болбойт. Бул Тибо Куртуа фантастикалык оюн көрсөттү. Пенальти сериясында Атлетико футболчусунун тобун артка кайтарды. Пенальтилер сериясында оомат Реал тарапта болду. Эсеп 4-1. Реал чемпион болду. Ушуну менен Реал клубу 11-чи жолу кубокту утуп алды. Аз-саат Хави туурасында маалымат берди. Кечээ күнү Хави жакын күндө Барселонаны башкаруусу тууралуу маалымат таркалган соң Катардын Аз-Саат клубунун башкы директору Туркия Али клуб расмий сайтында клубдун башкы машыктыруучусу Хавинин келечеги тууралуу маалымат берди. Хави жана анын жардамчылары бүт көңүлүн Аль Раян менен өтө турган оюнга көңүлүн бурган. Ишенебиз, Барселона сыяктуу чоң клуб Хавиге кызыгуусун артырса, мындай маселе профессионалча расмий түрдө каралат. Хавинин Барселонага өтүүсү күтүлө турган иш. Зеро бул клуб мунун үйү эсептелет. Ал келечекте Каталонияга келет, бирок азыркы учурда Аз-Сааттын башкы машыктыруучусу деп башкы клубдун расмий сайты маалымат берди. Туриндин Ювентус клубу Доннаруммага жылына 9 миллион евро маяна сунуштоодо. Ювентус Милан дарбазачысы Доннаруммага кызыгууда. 25 жаштагы дарбазачыга 5 жылдык келишим жана жылына 9 миллион евро маяна сунуш кылганга даяр. Азыр футболчу жылына Миланда 6 миллион евро маяна алат. Ушул трансфердин артында футболчунун агенти Минна Райола менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Доннарумманын Милан менен түзүлгөн келишими 2021 жылдын 31 июнга чейин келишим түзүлгөн. Англия премьер лигасынын клубтары Барселонанын оюнчусун күзөтүүдө. Барселона клубунун коргоочусу Самуэл Умтити кышкы трансферлерде Англия премьер лигасына жол алышы мүмкүн. Франциялык футболчуга Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхэм клубтары кызыгууда. Барселона Умтитини сатууга даяр. Маалымат үчүн айта кетсек, франциялык футболчу бардык турнирлерде 18 оюн өткөрүп, 1 гол киргизген. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.